Үйлөрдү милдеттүү түрдө камсыздандыруу 7 февралдан башталат деп жүрүп жатат дейт. Камсыздандыруу жөнүндө шариатта кандай? Мына ушуну суроо деп айтса болот. Мына суроо ушу. Серьезный молдого бериле турган суроо ушундай болуш керек. Каптардын этин жесе болобу деп 100 суроо келди биякта. Каптарды илгектен бери жеп келатабыз. Ушул жерде каптар жебеген бирөө жок өзү. Аны дагы сураш керек ошону. Мен өзүм канча каптар жегем мисалы үчүн. Шариатта камсыздандыруу арам. Шариатта тыюу салынган. Бир гана ден соолукка макул. Бул кайрымдуулук бабынан. Бирок үйдү, машинени, башка өмүрдү, мисалы үчүн, өлүп калсаң кимге кереги бар камсыздандыруу сеники? Адамдар өмүрүн дагы коюп коет. Бул адамдардын акчасын эптеп эле тонош, каракчылыктын расмий жолу деген эле сөз. Шариатта бул нерсеге тыюу салынат.